Ар бир көчөттү 10 метр аралык менен отургузуп, бардыгы жапа тырмак ишке киришти. Ишембилик тууралуу социалдык тармактар аркылуу угуп, 70тен ашык ыктыярчылар кол кабыш кылууга келишкен. Мен дагы Инстаграмдан ошо жердин балдарынын аккаунтунан көрдүм. Ошо жерден көрүп, анан катышайын дедим. Буга чейин жазында дагы нарында өткөргөнбүз. Токой отургузууну. Биздин климатыбыз деле ушул бактарактардын айынан таза болот. Ошол себептен биз деле Кыргызстаныбызга салым кошкубуз келип, ошол максатта келдик. Көчөттөр Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан алынып келинди. 4 жылдык. Азыркы тапта отургузулууда. Эртең Токой чарба кызматкерлери өзлөрү да келип бир сыйра түптөрүн бекемдеп чыгышат. Эң негизгиси убагында сугарылып турса, 8-9 жыл аралыгында түшүм бере баштайт. Белгилей кетсек, көчөттөрдү отургузуу үчүн 10 чакты күн алдын ала жер даярдалып, сугарылган. Келечекте бул жаңгак отургузулган 21 гектар аянт жаңгак Токойуна алынмакчы. Сууну жазгы талап эмес, күзгү талап эмес, бу жерде чүйөрөндө июлдун 20-сынан баштап августтун 10-уна чейин 2 жол суудан өтүп кетсек, сугарып кетсек, биз аман алып калабыз. Катуу суук болобу, кандай суук болот, биз аба ырайды карап турабыз. Эгер катуу суук боло турган болсо, жаңгактарды бир сыйра тышынан акыркы жылдыгын ошону оройт окшойбуз да, үшүк калтырып ийбеш үчүн. 13 чакырым жерге суу каналдар тартылып, сугат иштерин убагында жүргүзүүгө шарт түзүлгөн. Негизгиси көчөттөр отургузулган аймак толугу менен тосулуп, мал жандыктар кирбеш үчүн курчалып чыккан. Жалпысы ушул жер 91 гектар жер курчалган. Зым тосмо менен тозулган, жарымы ошол канал лапток менен тозулган, Акбешим каналындагы лапток менен тозулган, калгандары зым менен тозулган. Мал кирүү мүмкүнчүлүгүн биз кыскарттык да. Бизде ошо акыркы жылдары көчөт отургузгандан кийин ошол корулоо иштери колго алып атабыз. Буга чейин өнүмдүүлүгүн сыноо иретинде ушул эле аймактын 8 гектарына жаңгак эгилген. Бүгүнкү күндө анын 70%нын өсүмү талаптагыдай. Акбешим Токой чарбасына 1240 гектар аянт карайт. Мунун көпчүлүгүнө алма өрүк өстүрүлгөн. Негизи эле акыркы жылдары мөмөлүү дарактарга басым жасоого артыкчылык берилүүдө, жаңгак өстүрүүдө мына ушул себептен тандалып алынган. Биз турган аянтта буга чейин өрүк өстүрүлгөн, ага көп жыл болуп кеткендиктен 1 жыл мурун алып тазаланып, мына эми жаңгак көчөттөрү отургузулууда. 41 Токой чарбада бизде ошол тоолуу өрөөндөрдө баягы карагай токойлорду отургузуу иш-чаралар жүргүзөт. Аны эми ушундай өзөндүү жерлерде болсо, ошол мөмөлүү дарактарды отургузуу, андан сырткары терек плантацияларын түзүү, бул баягы бат өсүүчү өсүмдүктөрдү дагы отургузуу болуп саналат. Жылына негизи республика боюнча бизде ошо 41 Токой чарбада 15 миллион көчөт даярдалат. Жашыл мурас өнөктүк алкагында быйыл өлкө аймагында 6 миллион көчөт тигүү мерчемделген. Учурда 5 миллион 600 миңи отургузулуп бүттү. 6 миллиондон ашат болушубуз керек. Жана өкүлчүлүгү да айтып кетти, бул жерде Бириккен уюмдар, улуттук уюмдардын 7 миллион болдуңарбы дейт да, калкыңар. Жок, 7 миллион болсак, анда 7 миллион отургузуш керек дейт да. Мен айтам, эми баягы көрсөтүлгөн 6 миллионду деп эле ошого токтоп калбай, биз мүмкүн болушунча көбүрөөк отургузуп, ушу элибизди, жерибизди көгөрткөнгө, жашылдантканга мындай аракет кылышыбыз керек. Ал эми Чүй облусунда 1 миллиондон ашык бактарак түрлөрү отургузулду. Жылдын аягына чейин дагы бир 500 миңге жакын көчөт отургузуу пландаштырылууда. Эми бул албетте биз бул иштердин баары жалпы биз келечектеги муундарга кылынып аткан иштер, ошолордун келечегине, алардын өсүп өнүгүшүнө кылынып аткан иштер, бул иштер. Белгилей кетсек, бул жолку өнөктүк Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан демилгеленип, колдоого алынган. Алар мындай жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин улантууну белгилеп, салым кошууга даяр экендиктерин билдиришти. Нурайым Бешиналиева, Шаршенбай Акынбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.